28 октябрда Кыргызстанда медиа коомчулук саат 9-дан 12-ге чейин эч бир маалымат жарыялабай, жалпыга маалымдоо каражаттарына басым болуп жатканына көңүл бурдуруу максатында жымжырттык акциясын өткөрдү. Акция Маданият министрлиги тарабынан 2 айга жабылган Азаттык үн алгысына тилектештик катары уюштурулду. Ага Медиа Хаб, Клуб, Кактус, 24 KG, Марал радиосу, Говорит ТВ, Апрель ТВ, Политклиника, Тим медиа жана башка басылмалар катышты. Эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта «Сила в правде» хэштегтери менен билдирүү жасап, бир күн бою мамлекеттик органдардын пресс-релиздерин чыгарган жок. Кыргыз журналисттери Маданият жана маалымат министрлиги Азаттыктын сайтынын ишин токтотуу боюнча мыйзамсыз чечим кабыл алынды деп, бийликте сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине карата кысымды жана журналисттерге, блогерлерге, жарандык активисттерге жана башка өз пикирин эркин айткан жарандарга карата кылмыш кылгынтугун токтотууга чакырды. Аталган акцияны журналисттер, активисттер жана айрым саясатчылар колдоду. Андан сырткары акыйкатчы Атыр Абдрахматова да флешмобко кошулуп, кылган ишибиз сөз эркиндиги, журналисттердин эркиндиги, саясий плюрализм жок, мүмкүн эмес деди. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү президент Садыр Жапаровго, Жогорку кеңешке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке, башкы прокурор Курманкул Зулушевке, ички иштер министри Улан Ниязбековго жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго кайрылды. 30дан ашуун редакциянын башчылары соңку кездерде көз карандысыз журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жатканына карабастан, укук коргоо органдары реакция кылбай жатканын белгиледи. Ошондой эле алар жакында президенттин аппараты иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстан сөз эркиндиги менен кош айтышышы мүмкүн экенин кошумчалады. Тилектештик флешмобуна президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев реакция кылды. Ал Facebook барагында Кыргызстанда сөз эркиндиги болгон, азырда бар жана келечекте да болот деди. Султанбаев өз сөзүндө эркин медианын ишине эч кандай чектөө коюлган жок, мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы гана коюлуп жатат деп белгиледи. Ал арада 27 октябрда Маданият жана маалымат министрлигинин кызматкерлери Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин толугу менен текшерүүгө алганы жана документтердин көчүрмөлөрүн алып кетишкени белгилүү болду. Азаттыктын Бишкектеги жетекчиси Айзада Касмалиева министрлик 28 сентябрдан 28 октябрга чейинки Азаттык медиа тарабынан даярдалган бардык ТВ жана радио материалдарды көчүрүп берүүнү талап кылганын айтты. Эл аралык Human Rights Watch уюму 26 октябрда Азаттык медианын сайтынын 2 айга жабылышын сындаган билдирүү таратты. Уюмдун Борбор Айзадагы иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиева Кыргызстан көз карандысыз медианы кысымга албай, колдоого тийиш экенин билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга байланыштуу билдирүү жасап, сөз болгон материалда журналистиканын эл аралык стандарттары сакталганын белгилеген жана материал Настоящее время телеканалынын YouTube каналынан алынбай турганын айткан. Андан сырткары Флай эркин медианы куугунтуктоо демократияга көлөкө түшүрөт деди. Азаттыкка тилектештигин жергиликтүү жана эл аралык башка да ири уюмдар, саясатчылар, активисттер билдирүүдө. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.